Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпей Илашур кызы тааныштырам. Чек арадагы окуяда толук өрттөлгөн Аксайдагы тоок фермасы Баткен шаарында ачылат. Баткен шаарынын чет булак тилкесинде 40 000 тоокко ылайыкташкан тоок фермасы ачылат. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Ага ылайык аталган фермага облус башчысы Абдикарим Алимбаев барып, курулуш иштеринен кабар алды. Учурда ферманын курулушу, жабдууларын орнотуу иштери дээрлик аяктаган. Жабдуулар Туркия мамлекетинен алынып келинип, иш процесси заманбап технологиянын жардамы менен автоматташтырылган ыкмада жүрөт. Жакынкы күндөрү тоокторду алып келүү күтүлүүдө. Ферма пайдаланууга берилсе, күнүнө 35 000ге жакын жумуртка алынып, жалпы 15 жумушчу орун түзүлөт. Тоок ферманы куруу үчүн ишкер Адилет Абдувалиевке мамлекет тарабынан 30 миллион сом жеңилдетилген насыя берилген. Алдыда өндүрүлгөн продукция импорт жана экспортко чыгат. Эске салсак, ишкер Адилет Абдувалиевдин атасы Матиса Надиров Баткен районунун Аксай айылында алгачкылардан болуп тоок фермасын ачып, Баткен аймагын жумуртка менен камсыздап турган. Ишкердин фермасы 2022 жылдын сентябрь айында чек арадагы куралдуу жаңжалда өрттөлүп, өзү да каза болгон. Лейлекте 50 тургунга кызыл китеп берилди. Лейлектин Катыраң айылынын 50 тургунуна турак үйлөрүнө кызыл китеп берилди. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда, учурда Катыраң айыл аймагынын дагы 46 тургунунун жерлери жана турак жайлары мыйзамдаштырылып, мамлекеттик актылары даярдалууда. Жалпысынан Лейлек району боюнча жер мунапысын жүргүзүү боюнча түзүлгөн комиссияга 296 арыз келип түшкөн. Анын ичинен мыйзамдаштырууга 258 арыз канааттандырылып, коомдук маалымдоого илинген деп белгиленет маалыматта. Лейлекте үй бүлө жана коомдогу шайкеш мамилелерди үйрөткөн семинар өтүүдө. Лейлек районунун Голбу айылында баткендик аялдар тынчтык жана өнүгүү үчүн социалдык биримдикке көмөк көрсөтүшөт деген аталыштагы долбоордун алкагында бир катар семинарлар башталды. Бул тууралуу уюштуруучулар билдиришти. Бул долбоор Улуу Британия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү тарабынан коомдук биримдикти бекемдөөгө жана өлкөнүн улуттук приоритеттерине ылайык Баткен облусунун өнүгүүсүнө багытталган. Биздин үй бүлө мүчөлөрү жалаң эле күйөөсү аялы эмес гана, ошондой эле балла бакырасы менен, кайнене кайнаталары менен баарлашуу аркылуу үйдөгү мамилелерди гармонияга алып келүүгө багытталган, бири-биринин кыялын угуп, ошол кыялга кантип жете турган максаттары бар ар бир үй бүлө мүчөсү, ошол баарлашуу аркылуу үй бүлөдөгү гармонияга алып келсек, үй бүлөдөгү тынчтык болсо, алардын чөйрөгө болгон мамилеси дагы ошондой жакшырат деген ойдобуз. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.